Садыр Жапаров 2021-жылы Бишкектеги үйүн мамлекеттик ипотекалык компанияга акысыз бергени жөнүндөгү көпчүлүктүн көңүлүн бурган окуя эсиңизде болсо керек. Анда президент үй аукцион аркылуу сатылып, түшкөн акчага 10 муктаж үй бүлөгө турак жай сатып берилет деп билдирген. Биз Темиров Лайф менен бирге сатылган үй кайра эле президенттин жакын чөйрөсүнүн колуна кайтып келгенин аныктадык. Бул жөнөкөй жарандарды алдоо үчүн жасалган жасалма келишим болгон сыяктуу. Азыр биз Жапаровдун үйү кантип бир чөнтөктөн экинчи чөнтөккө өткөнүн айтып беребиз. 2025-жылдын 10 январында Молдованын баш калаасы Кишинев шаарында президент Садыр Жапаровдун коомдук башталыштагы мурдагы кеңешчиси Кайдаралы Халеков кармалган. Кыргызстандын ички иштер министрлиги ага ири өлчөмдөгү алдамчылык шеги менен эл аралык издөө жарыялаган. Андан бир аз мурдараак Халеков Facebook барагында президент Садыр Жапаровду коррупцияга айыптаган. Өткөн жылы декабрда ал Бишкектеги чоң турак үй жөнүндө пост жазган. Ал үй көптөн бери Жапаровдардын үй бүлөсүнө таандык болуп, жеке бала бакча катары иштетүү үчүн ижарага берилип келген. 2021-жылы Жапаров президент болуп шайлангандан көп өтпөй, үйдү кайтарымсыз негизде мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп берген. Анда бул кеңпейилдик жөнүндө көп жазылган. Халиковдун айтымында Жапаров үйдү ипотекалык компанияга берүү менен өзүнө жакшы пиар кылган. Бирок андан соң аны акырын гана Азат Бурканов аттуу адамдын атына каттатып койгон. Ал президенттин дагы бир мурдагы кеңешчиси Арзыбек Буркановдун уулу. Ал ачык эле Жапаровдун жакын досу экенин айтып, сотто аны менен чогуу Крим Төбөл Камчы Көлбаевдин үйүнө барганын билдирген. Клоп менен Темиров Лайф ипотекалык компанияга берилген үйгө ийгилик кылган адамдарды карап чыкты. Халиков тараткан маалымат ырасталып, ал үй Жапаровдун жакын санаалашына катталып калганы белгилүү болду. 2024-жылдын 8-октябрдан бери ага чынында эле экс-чиновниктин уулу Азат Бурканов ийгилик кылат. Садыр Жапаров 2021-жылы үйүн мамлекеттик ипотекалык компанияга берип жатып, муктаж адамдардын үйлүү болушуна жардам кылгысы келгенин айткан. Ал колунда бар башка кыргызстандыктарды да андан үлгү алып, үйү жок жарандарга жардам берүүгө чакырган. Анда президент ипотекалык компания анын үйүн сатып, түшкөн акчага 10 үй бүлөнү турак жай менен камсыз кылса болорун айткан. 2022-жылы майда МИГ үй аукциондо 28,5 миллион сомго сатылганын билдирген. Анда сатып алуучунун аты жөнү айтылган эмес. Бирок Темиров Лайфтын командасы үйдү Гүлнара Таракулова деген аял сатып алганын аныктап, анын Арзыбек Буркановдун үй бүлөсүнө байланышы болушу мүмкүн экенин билдирген. А 2024-жылы октябрда Таракулова үйдү Буркановдун уулуна саткан. Президенттин иш башкармалыгына караштуу мамлекеттик ипотекалык компания Жапаровдун үйүн сатканбы же жөн гана бир чөндөктөн алып, экинчисине салып койгонбу, биз билбейбиз. Клоп МИГке кат жөнөтүп, компания үй үчүн акча алганбы, алса аны кайсы жакка коротту деген суроолорду берди. Жообун күтөбүз. Ага чейин Арзыбек Буркановдун туугандары Садыр Жапаровго байланышы бар күмөндүү бизнес схемаларда буга чейин да бир нече жолу байкалганын эсиңерге салабыз. 2022-жылы Темиров Лайфтын журналисттери Буркановго байланышы бар компания алгач Жапаровдун президенттик өнөктүгүн каржылаганын, кийин ал президент болгондон кийин ири мамлекеттик тендерлерди ута баштаганын аныкташкан. Клоп 2023-жылы оюн зоок ишмердүүлүгүнө уруксаат берилгенден кийин Бишкекте ачылган алгачкы казинода Арзыбек Буркановдун чөнтөгүнө иштеп жатканын ачыктаган. Андан соң ал компанияда анын уулу Азат да пайда болгон. Былтыр күзүндө Клоп менен Темиров Лайф Буркановдун туугандары кантип президенттин айланасындагыларга Мадина базарын тартып алууга жардам бергени жөнүндө айтып беришкен. Алар УКМК кармаган ири ишкерлердин бизнестерин өздөрүнө алып турушкан. Жаңы жылдын алдында биз Темиров Лайфтагы кесиптештерибиз менен бирге Буркановдун уулу Азат менен президенттин жеңеси Бурул Кыштообаева кантип Бишкектин мурдагы мэри Суракматовдун бизнесине ийгилик кылып калышканы жөнүндө айтып бергенбиз. Мунун алдында экс-мэр дагы УКМКга камалып чыккан. Бул окуянын баары эмне жөнүндө деп сурашыңыз мүмкүн. Ач көздүк тууралуу. Садыр Жапаров менен анын айланасындагылар мурда деле жакыр адамдардан болгон эмес. Эми болсо алар чындап бай. 28 миллион сомдук үй алар үчүн анча деле чоң нерсе эместей го. Бул жеке учак менен Италияга бир нече жолу барып келгендегидей эле сумма да. Пиар үчүн колдонгондон кийин унутуп деле коюшса болмок. Бирок жок. Балким илип алуу же ээлеп алуу рефлекси тоскоол болуп жаткандыр.